Саламатсыздарбы, урматтуу жүзүм сүйүүчүлөр. Мен сиздерге экинчи жыл өсүп жаткан жүзүмдүн бир бутагы тууралуу жалпы маалымат берип кетсем, эмне себептен мен жүзүмдүн шагын ушинтип өстүрүп жатканым тууралуу айтып берейин. Негизи жүзүм өстүрүүнүн эки түрү бар экен. Биринчиси укрувной, кышкысын жабуу, жана экинчиси неукрувной, кышкысын жаппай жүзүм өстүрүү. Кышкысын жаппай жүзүм өстүрүү бул республикабыздын ысык райондорунда, башкача айтканда чүй менен ошко ыңгайлуу келет экен. Ал эми биз ыс көл областында жашагандыктан кышкысын жабуу менен өстүрүү бизге ыңгайлуу болот. Мен ушул кышкысын жабуу методу менен жүзүм өстүрүп жатам. Бул жүзүмдүн экинчи жылкы вегетациясы. Мен баардык бир жылдык жүзүмдөрдү эки бүчүргө кесип салдым. Мына ушундай кылып. Бирок ушул бутакты сигнал түшүм алыш үчүн калтырып койдум. Бул ультраранний сорт Юлиан. Былтыр күзүндө бул жүзүмдөн 3 бутак чыккан. Мен бир узун жакшы бутакты калтырдым. Калган экөөнү эки бүчүргө кесип салгам. Мына өзүңөр көрүп тургандай, бул жерден азыр жаш жүзүмдүн бутакчалары өсүп жатат. Менин быйылкы негизги максатым ушул жүзүмдөн 4 рукав, башкача айтканда жүзүмдүн 4 шагын өстүрүп чыгуу. Эми быйыл түшүм берүүчү бутакчага кайрылсак, мына астыңкы тартылган зымдын бийиктиги 60 сантиметр жерден зымга чейин 60 сантиметр. Азыр биздин шартта жүзүмдүн бутагы болжол менен 45 градуста жайгашкан. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, жүзүмдүн түбүнөн бияка чейин примерно 45 градус менен жайгашкан. Жерден зымга чейин, жердин бүчүрдүн аягынан зымга чейин бир да бутак калбаш керек экен. Мына өзүңөр көрүп тургандай, ушу бүчүрчөлөрүн жаш кезинде эле, мындан 2 жума мурун эле алып салгам. Кийин чоңойгондо мындай болуп кеткенде алсаңыз, ушу жүзүмгө залалы чоңураак болот экен. Ошондуктан жаңы чыгып келаткан, мына моундай көгөрүп чыгып келаткан жеринен эле алып салышыбыз керек экен. Мындан эми калтырылган бутактарды эмки жылга орун алмаштыруучу бутак калтырып атабыз мына бул жерге. Эмки жылы ушул жерден плодовая стрелка ушул жерден кетет. Башкача айтканда, муну орусча айтканда сучок замещения деп коет экенбиз. Бул негизи тышкысын болсо жакшы болмок, бирок тышкы бүчүрлөр эмнегедир меники алган жок. Мына бул жаңыдан алып келатат. Мен ошондуктан ички бутакчаны калтырдым. Эгерде бир жолу ички бутак менен калтырсаңыз, кийинки эмки жылкы, аркы жылкы сучок замещениянын баары, орун алмаштыруу бутакчалардын баардыгы ички жагынан болуш керек. Эгерде сырт жагынан калтырсаңыз, анда кийинкилердин баарын сырт жагынан калтырышыбыз керек. Ошол туура болот экен. Мына общий ушул бутакчада баардыгы 20дан ашык бүчүрчөлөр бар болчу. Мен мына өзүңүздөр көрүп тургандай зымга чейинкилерин алдык. Анан бул жерде туура эмес өскөн, башка айтканда ылдый карап өскөн жана өсүмү начар болгон бутакчалардын баарын алып салдык. Ошондо менин шагымда 1, 2, 3, 4, 5 бутакча калды. Бешөөндө тең азыр ушундай гүл бүчүрлөрү пайда болду. Муну контролдоп турабыз. Эгерде чүмдүүлүк алгыбыз келсе, бешөөндөн калтырабыз. Болбосо жүзүмдүн өтө нагрузка болуп баратса, анда четинен бул бүчүрлөрдү, гүл бүчүрлөрүн баягы бурчактай болуп калган кезде контролдоп алып турабыз. Себеби бул жүзүм жаш, 2 жылдык, өтө көп нагрузка бербешибиз керек. Быйылкы жылдыгы максатыбыз бул ушул жүзүм Юлиан деген сортпу, даана. Ошону байкайбыз жана баягы ушу Юлиан деген сорт экенин байкайбыз да, анан чүмдүүлүктү
баягы даамын татып, түшүмдүн даамын татып көрөбүз деген эле максат, быйылкы максатыбыз. Мына ошондой достор, мен деле жүзүм өстүрүүгө чоң тажрыйбам жок. Быйыл 2-жыл өстүрүп жатам. Эгерде сиздер өстүрүп жүргөн болсоңуздар, комментарий калтырып кетиңиз. Эмнесин туура кылып атам, эмнесин туура эмес кылып атам. Чогуу үйрөнөлү. Былтыртан бери негизи жүзүм өстүрүүгө көп дыйкандар кызыктар болуп жатат. Бири-бирибизге үйрөтүшөлү. Ошол, саламатта алыңыздар.